A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber aytadi: "Men tawada'a lillahi wa rafa'ahu Allah wa men takabbara wada'allah wada'ahu Allah." Demek Rawa Bayhaqi deytken. Kim deyt? Men tawada'a lillah. Kim Allah üçün özünü tömen alıp turgan bolsa, rafa'ahullah, Allah anın darajasını götürет deptir. Alemi kim boy götürse, kim tekeverlense, Allah anın darajasını çöretken. Bul söz, Peygamberin ıyık sözü, kıyamat günge çeyin özünün aktualdığını jogotpayt turganдар. Bötönçө musulmanдар üçün. Naглость первое счастье деп бул орустар айткан нерсе. Ахлак жок, иман жок. Bir жашоонун bir баалуулугу жок адамдар айткандын, текеберликтин айтканда, эгоизмдин туу чокусуна жеткен адамдардын айткан сөзү бул. Бизде болсо кичипейилдүүлүктүн, жөнөкөйлүктүн эң бир жолун көрсөткөн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ушундай айтып аткан. Төмөн алуу бул адамды мындай айткан кем экенин билгизбейт. Өзүн субханалла ылдый сезүү бул адамдын колунда жок же да башка бир нерсени билгизбейт. Улук болсоң кичик бол деп кыргыздар бекер айткан эмес болуш керек. Качан мөмөлүү дарак, мөмөсү чоңойгон сайын ал улам ийилип жерге жакындап берет. Демек ар бир нерсенин өзүнүн бир мындай акыл ченеми бар экен. Чыныгы адамкерчилик бул кайсынан башталат десе, өзүн төмөн алуудан башталат. Чыныгы жакшылык бул өзүн төмөн алуудан башталат. Адамдар мындай байкасаң, жолдо деле, ошол мезгилде эс алган жерде деле, үй салган жерде деле, базарда деле карасаң, эмнекен адамдар өзүн көрсөткүсү келет. Мындай бир залга анча-мынча барып койгондор мындай өзүнчө башкача футболкаларды кийип алышып эле. Бул жол субханалла акылсыздардын жолу негизиндечи. Мен качат этпе деген жокмун. Бирок бирөөдөн өйдөрөк болом деп качат эткен адам өзү акылсыз эле бул. Өзүңдүн ден соолугу үчүн болсо мүмкүндүр, бирок субханалла башка бирөөнүн артык болом, башка бирөөнүн өйдө болом, күч жагынан субхан үстөмдүк кылам деп кыла турган болсо, мунун эмнеке акыйкаты жок. Ал адам субхан өзүн эле өзү алдады. Билесиңер, шарикти үйлөп койсо бийик боло берет. Бирок кичине өйдөрөк барганда тарс деп жарылып калат. Адамдардын көпчүлүгү ушундай жанакы үйлөнгөн шариктей азыр. Шариятыбызда субханалла пайгамбарыбыздын жакшы өрнөктүү жолдору бар. Ошонун бирөөсү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бактын көлөкөсүндө уктап жаткан мезгилде бир капыр пайгамбарыбыздын кылычын алып кокосуна такап, ошо кимди айтканда эгине такап туруп, "Эй Мухаммад" дегенде пайгамбар көзүн ачып караса, айтат экен, "Мени сенин кылычыңан" дейт. "Киме сени" дейт. "Менин кылычыман ким сактайт" дегенде пайгамбар "Алла" деди. Дегенде баягы капырдын колунан кылыч түшүп кетти. Пайгамбар турда кылычты алып туруп кайра ага кезеди. "Эй, менин кылычыман сени ким сактайт" дегенде, "Эй Мухаммад, сен райымдуулугуң мени сактайт" деди. Мына ошо мезгилде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жана сахабалар жетип келди. Баягылардын ушундай бир колдон карап кайрып же ушундай кылай деген пайгамбар тийбегиле деди. "Бол, жөн койгула" деди. Баягы адам турду дагы ар жакка басып келип кайра пайгамбарга келип, "Айтчы эй Мухаммад, сен чыныгы пайгамбар экенсиң. Мен ишен эмне кылайын" дейт, "Сенин аркаңан ээрчүү үчүн." Мына ошондо пайгамбар ага келмени үйрөтүп, "Ла илаха иллаллах" деп айткын деп, "Мухаммад расулуллах" деп тастыктаган деп айтып, мына ошентип ал адам ыйман келди. Чыныгы субханалла баатырлык, чыныгы субханалла сүр, чыныгы субханалла адамдык бир касиет бул адамдын ыйманында, анын ишениминде боло тургандыгы ушул. Пайгамбардын кичипейилдүүлүгү өзүн төмөн санагандагысы эмне алды? Бир адамдын динге келишине себепкер болду. Демек, биздин чыныгы үлгүбүз бул Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Азыркы айтайын деген нерсем, жөнөкөйлүк, анан кичипейилдүүлүктү аябап өзүңөргө кармайлы, баарыбыз тең эле. Мен баянчырак бир Япониядан келген балдар менен сүйлөшүп отуруп, бир аз кичине постта чыгарып койдум эле, Instagram көргөн болушуңуздар керек. Өнүгүү жолдорун айткандачы. Мага ушундай сонун бир нерсени айтып берди да. Ал жерде дагы ушунча машина көп экен, пробка көп экен.
Бирок мындай дейт да, мына бир машина келатат, бири өтөт дейт да, токтоп турат, экинчиси өтөт дейт. Биянан өткөзүп ушинтип атып жолдо эч качан пробка болбойт дейт да. Бирин ушинтип өткөзүшөт дейт. Анан ал кантип ушинтип келип калды десем айтат, аларда ушундай тарбия өнүгүп калган дейт. Кандай тарбия экен? Мындай бири-бирине болгон мындай взаимоуважение. Бири-бирине болгон сый, урмат. Караңыз кандай нерсе. Эмне үчүн биз ушундай кыла албайбыз? Мисалы алса бизге түшүнүш керек да, туурабы? Заман өскөн сайын, илим, техника, билим өскөн сайын, туурабы? Бирок биздин субханаллахыбыз өсүп, бирок чыныгы адамгерчилик өспөй бардат. Чыныгы адамгерчилик өспөй бардат, субханаллах. Бир күнү Абу Дарда деген сахаба кетип баратса, адамдар бир адамды карап атышыптыр. Аны жектеп, аны сабаганга аракет кылып атышыптыр. Жанына келип сурап аткан, силер эмне кылып атасыңар десе, бул арак ичип алыптыр дейт. Ошон үчүн бул адамды биз сабайлы, таш бараңында жанында чыбык менен сабайлы деп атканда, Абу Дарда айткан, силер дейт туура эмес кылып атасыңар десе, эй, пайгамбардын сахабасы болсоң, сен да ушинтип айтасыңбы? Ооба, мен ушинтип айтам. Бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдын күнөөсүн жаман көргүлө, бирок өзүн жаман көрбөгүлө деп үйрөткөн. Ошон үчүн бул адам сонун, бирок кылып аткан күнөөсү жаман деп айткан экен. Демек адамдардан жакшылыкты көрө билүү, же болбосо адамдарды кечире билүү, эмнекен өзүңөн ылдый кылбастан ошол жаман амалы менен бул менден төмөнүрөөк, бул менден жамандыраак деп айтуу, эмнекен бул акылсыздык, же болбосо бул жандай айвандардын инстинктинде болуп калат экен да. Билесиздер, туурабы? Айванаттарда карышкырда деле алсыздарын эмне кылат экен? Мындай биринчи жеп, же болбосо артта калтырганга аракет кылышат. Биз ушундай болуп бартабыз азыр. Айван бизге караганда субханалла жакшыраак болуп, Инстаграмды жанакы эме соцсетте карасаңар, керек болсо иттер кичинекей баланы мындай бир көчөдөн таап келип адам алдына чыдап берип атат. Биз болсо эмнекен адамдардын өлүп атканын сүрөткө тартып, мындай бир видеого тартып, ошону пост кылып, лайк алыштын үстүндө болуп калдык азырчы. Биздин жүрөктөрүбүз кайда баратат? Биздин кайсы жерге баратабыз? Анан биз оорубай ким ооруйт анан айткылачы? Адамдар өлгөн адамды көрүп таасирленбей калса, ким ооруйт? Сиз менен биз ооруйбуз да, туурабы? Жүрөктөрү катып калгандар ооруйт да, туурабы? Биздин жүрөгүбүз катып калгансы менен мээбизге нагрузка келип калды. Эгерде субхан биздин жүрөктөрү жумшак болгондо, бул акылдарыбыз субханалла эч качан оорчулук көрмөк эмес. Биз ойлонуп бите албай калдык азыр. Адамдар машиненин көптүгүнөн, анын рестайлинг боло бергенденчи, улам өскөндөн, мына бир айдан кийин башка машина чыгат. Адамдар мээси жетпей калды. Ошо мен бактылуу болом деп бир машина алып жашаган, бирок эмнекен эртеси күнү караса бактысыз болуп калды, башка машина чыгып кетти. Ошого жетиштин айласында эмнекен адамдар бири-бирине жутуп, утуп, субханалла жанагындай жөнөкөйлүк эмес, балки наглый болуп, эмне болуп бири-бирибизди жок кылып бартабыз. Урматтуу мусулмандар, байкелерим, менин бир туугандарым, эжекелерим, жакшы жашоо деген бул байлыктын көптүгүндө болбойт. Жакшы жашоо бул субханалла бири-бирин урматтоодо, бири-бирин түшүнүүдө, бири-бирин кечирүүдө, жөнөкөйлүктө, шүгүр айтууда, ыраазы болууда жатат. Эгерде ушул нерсе келбесе, анда субханалла азыр момунча отурган адам дагы көбөйөт. Эгер ушунча эркек субханалла мечитке барганда, момунча эркек мечитке багымдат намазга барганда субханалла, анда билесиздерби, ушунча эркек барсачы, ушунча эркек мага келмек эмес. Эгерде ушунча аял үйүндө намаз окуганда, багымдат окуганда, ушунча аял киши келмек эмес. Билесиздер, эмне үчүн билесиздерби? Анткени жүрөгү токтун пейили ток болот. Жүрөгү токтун пейили ток болот. Пейил деген амал, фаил деп айтылат. Шариатта арабча сөз бул пейил. Кыймыл аракет демизет. Эмнекен адамдын жүрөгү ток болгон кыймыл аракет тоңолмок да, туурабы? Демек ушул экен. Экинчи айта турган нерсе бул текеберлик. Эми текебер үчүн көп айткам. Текебер бул оорукчан деп коем мен. Бир окуя айтып берип тажабайм мен. Субханалла, мен эле биякта кызмат кылгандар, жардамчылардын бирөөсү, бирөөнүн машинесине отурайын деп ала кетиңиз, макул ала кетейин, отургузуп, анан кийин баягы чуркап келип эмесин алып келсе, болгон бир какта субханалла бир кичинекей GX субханалла 2008 жылкысы окшойт да. Эми ошону ушунчалык деңгээлде бир 30 000 доллар машинесинде мындай бир отурайын десе, бутуңду күүп кир дептир. Бутуң күүп отур, мындай машинеге отурган Кудай билет дептир да. Болбосо ал күнүгө 200-300 менен жүргөн болот да. Кээ бир адамдар өзүлөрү мындай бир пиковой состояние чыгарып алган акылындачы. Бирок аны эчтеке жарат, нөл. Ушундай нерсе. Айтайынбы? Кимдер машинеңерди мүрзөңөр кошо ала кетесиңер? Кол көтөргүлө.
Кимдер особнягыңарды үйүңөр бир жерге ала кетесиңер, айткыла. Кол көтөрүп көрөчү мага. Кимдер банковский О деңгейдеги $1000 ким алып кете аласың? Эм банкинде кошо коюп кой дейсиң мен. О көтөрүп жүргөн айфондоруңарды субханне бир жерге салат дейсиңер. Айткылачы жана кимдер ала кете аласыңар? Анда ал нерсе менен мактанып болобу? Сен мактан андан көрөп. Мындай бир IQ-ң менен мактан. Бойдундай акыл деңгээлиң өсүшү менен мактан. Китеп окуганың менен мактан. Жашоодо субхан бир ийгилик адамдарга пайдап келген нерсең менен мактан. Мына ошентсең болот. Мындай айткан, ошондо мактанса болот. Эмне үчүн билесиңерби? Адамдар үлгү болуш үчүн. Бирок башка бул дүйнө нерсе менен мактанбагыла. Салып койгон үйүңө, дагы айтам субханалла, минип келген машинеңе, сулуу аялыңа, көп балдарыңа, тууганыңдын көп экендигине, досторуңдун көп экендигине, таанышың көп экенин мактанба. Анткени бул сени бир күнү жеп жок кылат. Такыр болбосо субханалла коюп туруп, союлган жылкыңды жеп коюп кетип кала берет. Ушундай нерсе. Ошон үчүн теке белип кайка барасың. Эмне көтөрүлөсүң? Сен кимсиң? Мен киммин мисалы алса? Мен тамаша айтып берем дайыма. Мен 3 эле күн авторитетпин мисалы алсачы. Силер келген авторитет болуп калган машыла деп сүйлөп. Силер кеткенден бияка никтобун мен. Көчөдө эле шелпей басып калам. Сумкам көтөрүп алып ары бери басып. Ушундай нерсе. Дүйнө мен дайыма ушуну байкайм да. Аябай сүйүнөм анан. Аябай сүйүнөм. Анткени себеп субханалла, Алла Таала мен билгизип койду мен эч ким эмес экенмин, нөл экенимди. Качан адамдар бирөөнө муктаж болуп турса, муктаж чечип турган адам мындай сөз ойдо болуп калат экен. Качан ага эч ким муктаж болбой калсачы, ал эчтеке жарабай калат экен. Мына араңарда бар азыр, миллиардерсиңер, доллар миллионерлер бар о жерде. Бирок ооруп калдың, азыр акчаңды көргүң келбей атпайбы? Толтур достору барлар бар. Ооруп калдың, бирок субханалла досторго баргың келбей атпайбы, туурабы? Сүйлөшкүң келбейт даже. Көрдүңбү? Ар бир нерсенин өзүнүн чеги бар. Ошонун чеги келгендечи, сага эчтеке кереги жок болуп калат. Мына ушундай. Аллаху акбар. Демек эмне кылабыз туугандар? Кичине болсо субханалла азыр ушуну ойлонуп туруп, мен тамаша айтам, Джеки Чандай чыгып, "Кто я?" деп кыйкырып койгула. Ушундай нерсе. Кичине чамы жок. Мен киммин деп ойлонуп коюш керек. Киммин? Бирөө айтат го, "О жизни, по жизни, кто такой?" деп ошондой эле карап ойлонуп коюш керек. Жакшылап бир аз болсо ойлонуп көрсөңөр. Чын эле мен киммин? Эмне кылдым ба жашоодо? Өлгөндөн кийин эмне болом? Канча намаз окудум? Бул жер аябай чоң бир база. Ойлоно турган. Бирөө карасаң коляскада жүрөт, бирөө карасаң акылы кетип калган, бирөө тоголомчу кылып атат, бирөө кыйкырып жүрөт. Ойлонуп көрсөңөр. Кээ бир нерсеге шүгүр айтасыңар. Ушундай. Аракет кылабызбы иншалла? Бизден кетсе кечирип коесуздар. Субханак хамдик, машалла анта астагфирука ва атубу илейк. Кудай таалам баарыбызда жөнөкөйлөрдөн кыл, яна текебелерден кылба, жүрөктөрдү имандар менен кубаттуу кыл. Амин раббил аламин.